Мен 1999 жылы Ош технология университетінің финанс-экономика факультетінде ММВ кафедрасында бюджеттік негізде оқығам. Ошол оқу жайды 2004 жылы аяқтап, бүгінгі күнде Ош филиалының Финкобанк Жабық акционерлік қоғамының директорының орынбасары болып іштеп келем. Біздің факультет артып экономикалық, математикалық жана информатикалық бағытта оқығанбыз. Ошол себептен бүгүнкү күндө мага оң таасирин берип, жана өтө көп ийгиликтерге жетишүүгө жардам берип жатат. Мен бүгүнкү Оштун биздин факультеттин 30 жылдыгы менен куттуктайм. Ар дайым иштерине ийгилик каалайм. Бұл бүгін біздің университетте өтіп жатқан іс-шара біз экономика факультетінің күнін белгілеу мақсатында өткөрүлүп жатат. Бұл майрам бізде жылда болып тұрат. Бұл майрамды жылда өткөрүштүн мақсаты біз жыл сайын өзүбүздүн бүтүрүүчүлөрдү, иш берүүчүлөрдү топтоп, анан профессордук жамаат менен ошол бир жылдык иштин жыйынтыгын чыгарып, ийгиликтерди белгилеп, алдыларга жаңы милдеттерди коебуз. Мына азыр баарыбыз күбө болгондой бизге шаардагы түрдүү ишканалардан, окуу жайлардан, бүтүрүүчүлөр, мектептерден мугалимдер, жетекчилер келип, ушу биздин факультетте болуп аткан ийгиликтерди көрүп кетип атышат. Bunun бардык максаты ошол биздин болуп аткан иштерди коомчулукка жеткирүү, андан кийин ошо факультеттин ордун көрсөтүү, абитуриенттерди жана ата-энелерди, иш берүүчүлөрдү ошол бизге карата ушу буруу, тартуу деген мааниде уюштурулуп жатат да. Экономика жана башкаруу факультетинин 3-чү курсунун студентимин. B119 тайпасында окуйм азыркы учурда. Анан бүгүн ошол экономика жана башкаруу факультетибиздин күнү болду. Тагыраак айтканда туулган күнү десек дагы болот. Анан эми университет тууралуу айтып кетсек, университет бизге чынында аябай жакшы шарттарды түзүп берүүдө. Барыңыздар көрүп аткандай эле актылар залыбыз дагы аябай сонун, жана ошондой эле ырчыларыбыз, бийчилерибиз деги эле бул жака студент келиш керек, болгону каалоо болуш керек. Каалаган нерсесине бардык шарттарды түзүп бергени университет сөзсүз түрдө кепилдик берет.